Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион? Ошо круговойду жасап койгонго 50 000 сом акча кетет. 50 000 сом. Уялбайсың ушуну караганда. Эмне деген жетекчисиң сен? Мындан бир нече күн мурун Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Чолпон Атадагы Сарой айылы, андагы курорт көчөсүндөгү мына ушул айланма жолду сынга алган болчу. Өзүңүздөр билгендей эле бул жол чаң басып, тантыгы чыккан абалда турган эле. Бүгүнкү күндө 3 күн аралыгында жергиликтүү бийлик мына ушул жерге атайын бордюрларды орнотуп, темир тосмолорду атайын бүгүнкү күндө орнотушкан. Андан сырткары жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери бүгүнкү күндө бүтүп калган. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мындан 3 күн мурун ушул жерде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдырышбаевич келип, бул жерде бизде райондун активин жыйнап, айыл өкмөттөрдү жыйнап, кээ бир пансионаттардын жетекчилерин жыйнап, жыйын өткөрүп кеткен. Мына ушул жерде, ошол жыйында мына ушул айлампа жол аркылуу ушул жер жөнүндө абдан катуу бизге тапшырма коюлган. 2 күндүк мөөнөттө бизге тапшырма келип кеткен. Мына ошол тапшырмага Камчыбек Кыдырышбаевичтин тапшырмасына ылайык, мына өзүңүздөр көрүп тургандай 2 күндө айлампаны бүтүрдүк, заманбап кылып, аябай жакшынакай кылып. Андан сырткары бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, техника иштеп жатат. Асфальттоо жолдон ушул жерден баштап 1 километрге жакын негизги жол, автомобилдер жүрүшү жолду асфальттоо иштери башталды. Муну 3-4 күндө буюрса бүтүрөбүз бул жолду асфальттоону. Андан сырткары ушул Камчыбек Кыдырышбаевич мынакей жол менен биздин келген туристтер абдан кыйналат экен, жол менен жүрөт экен деп ушул боюнча дагы бизге абдан сындап тапшырмаларды берген. Мына ушул тапшырманын негизинде азыр столболорду жылдырып даярдап койдук. Бул жол бүтөрү менен мына жерде пансионаттын ээлери менен биргеликте иш алып барып азыр сүйлөшүп жатабыз. Буюрса ушул жалпысынан 3 километрге жакын адамдар жүрүшү, тротуарлар жүрүшү биздин ушул туристтерибиз үчүн тротуарды баштоонун алдында турабыз буюрса. Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен иретке келтирилип жаткан Сарой айылындагы курорт көчөсүнүн айланма жолунун жасалышына 48 850 сом жумшалды. Ага айланманын тегерек чети тосулуп, 15 туя жана гүлдөр тегилди. Андан тышкары жолдун буга чейин асфальт басылбаган жерлерин жаңылоо иштери жүргүзүлгөн. Бул жерде мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай бордюрлерин койдук. Бордюрлердин сатып алдык. Андан сырткары мына решеткаларын, красканы сатып алдык. Ошонун баардыгына кечээ мен өзүмчө отуруп ушул айыл өкмөттүн кызматкерлери менен эсептегенбиз. 48 850 сом акча каражаты кетиптир. Андан сырткары мынакей кара топурак, мына гүлдөр, жашылдандыруулар бул айыл өкмөттүн өзүнүн эле базасындагы жанагы жашылдандыруу көркөмдүү ишкана бар. Ошол жерден алып кетип койдук. Мынакей бүгүн буюрса жакшынакай заманбап болуп ишке келип калды. Мындан кийин эми аз өтөбүз, мына центральный көчөнү полный жарыктандырабыз. Белгилей кетсек, 21 июнь күнү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Чолпон Ата шаарындагы эс алуучу жайларга баруучу жолдордун айланасын иретке келтирүү багытында жергиликтүү бийлик жетекчилери жана аталган аймактагы ири эс алуу жайларынын ээлери менен жыйын өткөргөн. Анда төрага көп жылдардан бери аймакта жолдор каралбай, абалы начар экенин, эс алуучуларга ыңгайлуу шарттар жоктугун белгилеп, жетекчилерди катуу сынга алган. Ошондой эле Сарой айылындагы курорт көчөсүндөгү айланма жолдун абалын мисал келтирип, айыл өкмөт башчысын катуу зекиген, коопсуздук кызматынын жетекчиси койгон тапшырмага ылайык аймакта иретке келтирүү иштери четинен аткарыла баштады. Биз только эле жанагы эмелерди кабыл алабыз, жанагы туристтерди кабыл алабыз, өзүбүз ичибизди гана карайбыз. Сыртыны биз жолуң менен ишибиз жок, тротуарың менен ишибиз жок. Кантип келсе ошентип келип кетсин. Мамлекет кылса кылсын, биз кылбайбыз. Дей турган болсоңор, анда төлөгүлө налогду толук койду. Давайте мы вас проверим. Все вот это пансионаты я проверю сейчас. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Сомуралиев, регион Ысык Көл району.